Батасын ал. Бул дүйнө себептердин дүйнөсү. Ийгилик бул жыйынтык. Ийгиликтин себеби тынымсыз иш-аракет, алга умтулуу жана жакшылыкта жарышуу. Билимдин себеби окуу, байлыктыкы адал соода. Ал эми бактылуулуктун себеби бул бата. А бата алууга эмне себеп? Батага арзыш үчүн сөзсүз эле жылкы союп, дасторкон жайып, түмөн элди чакырып той топур өткөрүү шарт эмес. Бата алуу деп тойго келгендердин ичерин ичип, жээрин жеп, дасторкондо арткан даамдын калганын калтырбай желим пакеттерге салып, анан тапканын тойго буйрусун оомин деп алакан жайып момпоюп отурганын гана түшүнбөө керек. Бата алуунун жолу сансыз, эсепсиз. Бата алуу бул бирөөнүн сага алакан жайып, ак тилек айтыш эле эмес. Бата алуу бул адамдын жүрөгүн жылытуу. Бир да жан күбө болбогон сооптуу ишиңде эле жүрөктөргө сөзсүз кубаныч алып келет. Оң колуң кылган жакшылыкты сол колуң билбей калган менен жараткан баарын көрүп турат. Ошондуктан мейли, адам сени билсин же билбесин, уксун же укпасын, таанысын же тааныбасын, сен кылган адал, берекелүү иш-аракеттердин акыбетине кубанып, сага берген батасы ошол. Садага, зекет, үшүр берүү, кайрымдуулук кылуу, жол жана көпүрө салуу, мектеп, медресе, мечит куруу, арык казып суу чыгаруу, чаңкаганга суу сундук, ач калганга тамак сунуу, ооруганга зыярат кылуу, жакындарга белек берүү жана башка ушул сыяктуу иштер батанын соолбос мүрүгү менен такыр жерди сугарып, жашылдандыруунун сыңар экендиги айтылбаса да түшүнүктүү. Булардан тышкары биз байкабаган, маани бербеген, майда да эсептеген канча малдар ак бата алуу бактысына себеп. Мисалы, жаман адатыңды таштасаң, бата алганың. Тааныганга да, тааныбаганга да жылмайып салам айтсаң, бата алганың. Жолдо жаткан буюмду алып койсоң, бата алганың. Жетимдин башынан сылап, муңдууну күлдүрсөң, бата алганың. Таш менен урганды аш менен сыйласаң, оройго кичпейилдик, акмакка адилеттүүлүк, жалганчыга чынчылдык менен жооп кайтарсаң, душмандарды достоштурсаң, бирөөнүн айып кемчилигин жашырсаң, бата алганың. Күнөөңдөн өзүңдү тыйып, напсиңди жеңгениң, бата алганың. Бүгүнтөн баштап эл көзүнчө түкүргөндү, чылым же таштандыр кытканды таштаганың, бата алганың. Аркадан ушактагыча таттуу тил менен кемчиликти бетке айтканын, бата алганың. Бурадарды жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарганын, бата алганың. Бак тиксең же үрөн сепсең, адам тургай айбанаттардын да батасын аласың. Анткени чачылган үрөндүн бир бөлүгүн курт кумурскалар менен канаттуулар жешет. Эгилген даракка куштар конуп, махлукаттар көлөкөлөйт. Айтор батага бап, бактыга чак болчу амал-аракеттердин чеги жок. Ошондуктан адамдын батасын ал тууганым. Өзгөчө ата-эненин, кары-картаңдардын, оору сыркоолордун, муктаждардын, мусаапырдын, кор болгондордун, жетим жесирлердин батасын ал. Адам тургай өсүмдүк менен айбанаттын батасын ал. Күрөш, оор атлетика, математика же тарых сыяктуу эле бата алуу боюнча да олимпиада болсо, анын байгеси $1 миллион түссө, жеңүүчү болуш үчүн кара жанды кандай карч урат элек. Чынында $1 миллион эмне болуп калыптыр? Батанын байгеси чексиз жана эсепсиз. Бул дүйнөдө да, акыретте да. Ошондуктан бата алуу жарышын баштайлы. Шарты аз эле. Ар ким колунан келген жакшы иштерин мүмкүн болушунча көбүрөөк кылсын. Ириетсиз иште ийгилик болбойт. Ошондуктан сооп иштердин планын түзүп, ырааттуу иш алып барсын. Күнүгө, жумасына жана ай сайын жок эле дегенде ушунча убактымды, байлыгымды жана кубатымды соопко жумшайм деп бекем ниет кылсын. Күн сайын бир кемчиликти калтырууга аракет жасасын. Кайрылуу, сооптуу иштерди кечегиден бүгүн, бүгүнкүдөн эртең көбүрөөк жасасын. Башкалардын сооп иш кылышына, күнөөдөн тыйылышына себеп болсун. Булардын баарын купуя кыла берсин, бирок ишти ачык айтып, аны далилдегенге фотолорду, видеолорду социалдык тармактарда жарыялаңыздар.
Анткени жакшы иштерден башкаларыбыз да өрнөк, үлгү алалы. Адам көргөнүн кылат. Интернетте популярдуу болуп жаткан зомбулук, сойкулук, адепсиздик тууралуу маалыматтарга каршы позитивдүү альтернатива түзөлө. Жакшылыкты жайылтуу керек. Сураныч: сөзсүз кылган ыктыярдуу, кайрымдуу, жагымдуу иштериңиздерди видеого тартып бизге жибериңиздер. Жыл бою жарыялайбыз жана жыйынтыгын жыл аягында чыгарабыз. Чоң сыйлыгыбыз бар. Жаманды айтпай жоёлу, жакшыны айтып жаялы.